Ayım жүргүн жылмайым, эркемсин күнүм айым дейм, колдосун сени Кудайым. Ойнодум, эч койбодум, сезип менен ойнодум, эч койбодум. Алып өз кучагыма, кысам жаныма, сени сүйөмүн, өзүмө ашыгам, карабай жашыңа. Сүйүнүм тазысын, түгөнүп алмасын, сени сүйөмүн, сени сүйөмүн. Sen деп жүрөмүн, sen деп жүрөмүн, sen деп жүрөмүн. Эфирде кайра мен Сейтек Качкынбай улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын чыгарган отурам. Бүгүн бизде конокто 2017 жылкы президенттик шайлоого кандидат Адахан Мадымаров келип отурат. Бүгүн мурда эле айтып кеткендей, кандидаттардын платформасын, идеясын, программасын тезиздүү түрдө талкуулайбыз. Бүгүн ал үчүн бизге Адахан мырза өзү конокко келип отурат. Кош келипсиз. Саламатсыздар, кош келдиңиз. Андан сырткары бизде дагы бүгүн эки конок бар. Бирөө болсо маңдайымда отурган Эмиркул Кент университетинин докторанты, политология боюнча докторантурада жүрөт. Бул жакка азыр Эмил Жоро деген Америка университетинин профессору келиш керек. Азыр 1-2 мүнөттө кирип калат деп ойлойбуз. Бирок кирип калса көңүлүбүз бузбай, биз талкууга кирише беребиз деп отурбуз. Эмесе талкууга кирише берелик, уруксат берсеңиздер. Адахан мырза, буга чейин президенттик шайлоо деген могу датасы белгилүү болуп, расмий старт берилди. Жакында эле курултайыңыздар болду. Мен көрдүм видеосун. Бирок эмнегедир ал жерде сиздин сөзүңүз азырынча расмий мындай Facebook баракчасынан көрсөтүлө элек да. Андан кийин негизинен кандай платформаны алып чыкканыңыз бизге азырынча табышмак болуп турат. Ошондуктан мүмкүн болсо бүгүн биринчи ооздон сиздин өзүңүздөн угуп алсак дейин деп отурган элек да. Колдон келсе бир кыска бир 3-4 мүнөттүн ичинде тезиздик түрдө бир 3 же 4 тапшырманы эсептеп айта аласызбы? Мисалы, мен бийликке барып калсам, мынау иштерди кылам. Мисалы, демократизацияны аягына чыгарам, сот системасын дейсизби же бул эми өзүңүздүн ишиңиз да. Ошо жөнүндө бизге кыска айтып бересизби? Рахмат. Биринчиден менин баскан турганым, көз карашым бүтүндөй кыргыз журтчулугуна бештен белгилүү да. Эмне максатты көздөйбүз, кандай бурабыз, тутунган позицияларыбыз кандай. Мен сиз өзүңүз айткандай бир 4-5 тармагын айтып берейин, тезиздик түрдө. Биринчи кезекте бүгүн мамлекетти бутуна тургузуш керек. Мамлекеттүүлүктү калыптандыруу керек. Мамлекеттик институттарды калыбына келтирүү керек. Макул кайсыл бутактарын алып карабаңыз, баарын кайрадан пайдаланып түптөө керек. Аткаруу бийлиги дегенде бүтүн кыргыз мамлекетинин жарандары тарабынан шайланган президент бир эле убакта аткаруу бийлигинин башында болуу керек. Өкмөттү куруу керек, өкмөттүн башында болуу керек. Демек, эл ишенип ошо кишиге добуш бердиби, жеке керт башы менен жоопкерчиликти алуу керек. Бардык тармактар боюнча. Бул биринчи тармак. Экинчи, жогорку кеңеш, мыйзам чыгаруу бутагы. Мыйзам чыгаруу бутагы бир мандаттуу округтан келүү керек. Элдин элегинен ошол азамат өтүү керек. Бүгүнкү күндө кыргыз шайлоочулары ким бар экендигин билбей добуш берип атат. Акча менен акча күрөшү болуп атат. Бул жерде идея күрөшү, программа күрөшү болуп аткан жок, акча күрөшү болуп атат. Бул өтө кооптуу, бул коркунучтуу маселе. Төртүнчү тарап сот. Сот бийлигинде жогорку соттун, областтык соттун судьялары толук түрдө көз карандысыздыкка жетүү керек. Ал кандай учурда жетет? Жогорку соттун соттору 15 жылга, биринчи шайланганда 15 жылга шайлануу керек. Жоопкерчилигин өтө күчөтүү менен бирге түбөлүктүү шайлоого алып баруу керек. Өмүрүнүн аягына чейин же болбосо
баягы иштөөгө жарамы кеткен кезге чейин, дееспособность болбой калган жерге чейин дайындалышы керек. Ал коркпош керек, титиребеш керек. Эртең тигиге жакпай калдым, буга жакпай калдым, тиги Баткенге айдап жибереби, Нарынга айдап жибереби деген коркунуч сезим көкүрөгүндө болбоо керек анда. Ал шайланды, болду. Мына өнүккөн өлкөлөрдө сотту башка жака которуу боюнча соттун өзүнүн жеке макулдугун алат. Макулдугу болбосо болбойт. А бизде чакырып туруп, акырын жаз арызыңды. Сен туура эмес чечим кабыл алып атасың. Сен партиянын саясатын түшүнбөй атасың. Мына бүгүн биздин көз алдыбызда болуп отурат. Эми караңызчы, эмне деген маскаралыкка жеттик? Парламенттин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттүүлүк комитетинин төрайымы жанагы СДПК партиясынан ошо киши айтпадыбы? Мен кызымды сотторду тандоо кеңешине талапкерлигин көрсөтүүгө $30,000, $35,000 болбой калды, ошондуктан көрсөтө албай калдым. Бул парламентте айтылган сөз. Бул комитеттин төрайымынын айткан сөзү. Бул деген бүтүндөй мамлекетке уят. Ошондуктан жанакы велосипед ойлоп табуунун кажети жок. Союздун мезгилинде соттор кандай иргелген болсо, кандай тандалган болсо, кадрларды дал ошондой кылып тандообуз керек. Бул 3-чү тармак. 4-чү тармак бизде айтылат, жазылбаган менен 4-чү бийликте бул массалык маалымат каражаттары. Массалык маалымат каражаттарын кыргыз баалуулуктарына алып келишибиз керек. Ал кандай? Баш кесмек бар да тил кесмек жок. Бул деген сөз бүтүндөй сөз эркиндигинин туу чокусу. Биз мактанып, тиги Америкада ушундай экен, Англияда ушундай экен деген элде андай макал жок. Бирок ошол учурда карап көрүңүз. Жоопкерчилик ушундай катты коюлган, экинчи тарабында. Айтылган сөз атылган ок. Бул кайра кайтпайт. Бул деген жоопкерчилик. Экинчиден, туяктан мүдүрүлгөн турат, жаактан мүдүрүлгөн турбайт. Жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн. Бул деген таразанын экинчи жагындагы тең салмактуулук, жоопкерчилик. Бул мыйзам менен өлчөнбөй турган, мыйзам менен кандайдыр бир чараларды көрүү маселеси эмес. Бул адамдын ички дүйнөсүндөгү ички регулятор болуш керек. Ал коомдон көз каранды. Ал журналисттин өзүнүн кесиптик деңгээлинен көз каранды. Айыл чарба тармагында биз толугу менен мамлекеттик сатып алуунун ордуна коюшубуз керек. Жер которуп айдаштырууну кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Дыйкан чарбаларын кеңейтүүбүз керек. Биздин айыл чарба продукцияларын эгер мындай карап көрсөңүз, Москванын 4 гипермаркетинин камсыз кыла албай турган эле өнүрүм чыгат. Ошонон да кыйынчылык жаратабыз да, кайда сатабыз, качан сатабыз, канчадан сатабыз. Бул деген мамлекет өзүнүн жоопкерчилигин сезбегендигинин кесепети. Кыргыз өкмөтүнө 11 министрликтен башка министрликтин кереги жок. Бизде баягындай миллиондогон койлор жок да. Туура эт тапшырасын, сүт тапшырасын, жүн тапшырасын, май тапшырасын, жумуртка тапшырасын деген программа жок да. Баары жеке менчикке өтүп кеткен да. Ошондуктан баягы менеджер болуу керек. Айыл чарба министрлиги бул департаменттин деңгээлиндеги бир менеджер болуу керек. Тышкы саясатыбызда биринчи кезекте Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук кеңеши, экономикалык тармакты алып карай турган болсок, мына Евразиялык экономикалык биримдик, мына ушул принциптерге келишибиз керек. Ал да болсо биздин ата бабалардын айтып кеткен сөзү, алыскы туугандан жакынкы кошуна жакшы деген сөз. Анан майдалап кайсы бир суроолорду берсеңиздер, мен кенен айтып бергенге даярмын. Эң негизгиси мамлекеттүүлүктү кайра калыбына келтирүүбүз керек. Мамлекеттик институттарга элдин ишеними кайтмайынча мамлекеттик башкаруу болбойт. Бүгүнкү күндө сотуна да ишенбейт, милициясына да ишенбейт, акимине да ишенбейт, эч кимге ишенбейт. Тилекке каршы ушундай. Атака мырза, алкыш, жоогуңузга алкыш. Мындай корутундулап айта турган болсом, сиз 6 пунктка токтолуп кеттиңиз да. Биринчиси мамлекеттүүлүктү чыңоо дедиңиз, мамлекетти куруу жөнүндө да. Илимде state building деп коет, мамлекет куруу жөнүндө айтып атасыз. Экинчи бул башкаруудагы парламенттин формасын мажоритаризмге, президенттик парламенттик тең салмактуулук башкаруу. Парламентти мажоритардык формада алып келели деп атасыз. Мейли партия көрсөтсүн. Мейли партия көрсөтсүн. Мисалы менин партиям канча
шайлоо округунан коебуз. Кимди коебуз? Ооба. Кеп маселе ошондой болуш керек да. Анан ким канча берсе, ошону тизмеге киргизейин эмес. Кайсыл жигит, кайсыл кыз ошол жергиликтүү элдин купулуна толуп турат. Ишенимине ээ болуп турат. Ошондо кадрлар элеттен өсүп чыгат. Үчүнчүсүндө жогорку соттун көз карандысыздыгына жетиш керек деп айтып атасыз. Төртүнчүсү масс медианы кыргыз баалуулуктарына ылайыктап эркиндик бериш керек деп атасыз да. Бешинчисин айыл чарбасынын ролун көтөрүш керек деп атасыз. Бизге 11 эле министрлик мындай оптималдуу болот эле деп атасыз. Алтынчысына депутаттардын саны дагы мен таштап кетип депутаттардын саны да 60-тан ашпоо керек. Анан алтынчысы бул тышкы саясатта биз көбүнчө моундай кошуна мамлекеттер менен болуп, өзгөчө бажы биримдиги менен, анан кийин Шанхай кызматташтык уюмуна көбүрөөк фокус кылып кетишибиз керек деп айтып атасыз да. Жамааттык коопсуздук кеңеши. Эми ушуну тезистик түрдө бир-бирден талкуулап кете берсек, уруксат берсеңиз. Мисалы, мамлекеттүүлүк дегенде негизинен биз түшүнгөндө, мисалы илимде, политологияда биз негизинен мамлекеттүүлүктүн эки аспектисин карап жүрөбүз да. Биринчиси бул моундай абстрактуу мааниде, бул ошол туусу, валютасы барбы, территориясы барбы, гимни барбы, ошол мамлекеттик атрибуттар болгон ушу атрибуттар, институттар бардыгы барбы, жокпу деп карала турган бул жалпы нерсе да. Бунун баары жоктугу каралат. Экинчиси бул мамлекеттүүлүк дегенде абстрактуу эмес, так нерсе айтылат. Реалдуу. Мамлекеттин функционалдуулугу аткарылат да. Мисалы, биз айталы, кайсы бир мамлекеттин аты болгон менен ал өзүнүн калкын тейлей албаса, минималдык мамлекет катары өзүнүн минималдык милдеттерин аткара албаса, ал мындай монжу кишини деле биз киши деп паспорт берип айтабыз мисалы. Бирок өзүнүн булчуңдары шалакы болсо көп кыймылдай албашы мүмкүн да. Ошол сыяктуу көбүнчө функционалдуулугун алып карап атабыз да. Сиз мамлекеттүүлүктү чыңоо дегенде ушул эки аспекттен алганда сиз кайсынысын карап атасыз? Эгер байкасаңыздар, мен сөзүмдү айтып келем. Бүгүнкү күндө де юре мамлекет бар, де факто жок. Де факто жок. Эмне үчүн? Эгеменбиз деп канчалык көкүрөк какпайлы. Эгемендүүлүк, мына сиз айтканда илимге таяна турган болсок, эгемен мамлекет кайдан эгемен болот? Эгерде ал энергетикалык көз карандысыздыкка жетишкен болсо, чек аралык көз карандысыздыкка жетишкен болсо, тамагаш көз карандысыздыгына жетишкен болсо, тамагаш мына экономикалык көз карандысыздыкка жетише алса, өз алдынча экономикалык саясат жүргүзө алса, өз алдынча баягы каражат, мындай финансовый политиканы жүргүзө алган болсо, мына ошондой эгемен мамлекет биз деп атасак болот өзүбүздү. Биздин коргонуу кабилетибиз канчалык даражада? Биз сырткы чакырыктарга туруштук бере алабызбы мамлекет катарында? Биз чек арабызды толук кандуу коргоп тура алабызбы мамлекет катарында? Биз социалдык көмөктөрдү өз жарандарыбызга көрсөтө алабызбы бирөөдөн карыз сурабай, бирөөдөн акча сурабай? Биз өзүбүздүн мамлекеттин казынасын өз көз карандысыз кыргыз казынасы катарында топтой алабызбы? Маселе ушунда. Биз автоунаа жолдорунда көз карандысызбызбы? Темир жолдору менен сыртка чыга алабызбы? Аба мейкиндиги менен биз сыртка чыга алабызбы? Же суу жолдору менен чыга алабызбы? Ал сиз айтып аткандай, эгер илимге таяна турган болсок, бул өтө көп маселени туудура турган жагдай. Реалдуулукта бүгүнкү күндө карап келгенде биз кагаз жүзүндө гана эгемендүүбүз. Жок дегенде кыргыз президенттин ким шайлайт экен деп элдин мээсине ушундай куюлуп баратат. Кайсы мамлекет кайсы кандидатты талапкерди колдойт экен? Бул деген сөз эгемендүүлүгүңө бир отоло чекитти койдуң деген сөз. Өзүбүз кемчонтой болуп атпайбызбы? Тиги мамлекет муну колдойт экен, кече барып келиптир. Барып келген экен, тиги киши макул дегендей болуптур. Анан бул кишинин келиши тиги кишиге каттуу таасирин тийгизет экен. Сен эгемен ой жүгүртө аласыңбы кыргыз жараны? Сен өз тагдырыңды өзүң чече аласыңбы? Өз келечегиңе өзүң ээ боло аласыңбы? Мына сиз айттыңызбы? Баягы мунжу болсо да, майып болсо да адам дейбиз. Бирок ошол мунжу болуп калган, майып болгон киши өз алдынча бирөөнүн көмөгү жок, өзүнүн атуулдук парыздарын, атуулдук керектөөлөрүн аткара алабы? Өзү бирөөнүн көмөгү жок, көчөгө чыгып барып базардык жасап келе алабы? Жок.
А эгер бирөөнүн көмөгү болсо, жөлөп таяп жетелеп жүрсө, барып келет, маселе жок. Кыргыз мамлекети бүгүнкү күндө ошондой жетелеме болуп калдык. Кошумча сиз тааныштырып кетейин. Жоро мырза ошо Америка университетинин профессору. Азыр кечигип калды, ошон үчүн кеч болду. Кечиресиздер, мен бир аз кечигип киргеним үчүн. Өтө сиздин муну мамлекетибиздин чабалдыгы жөнүндө де факто биздин көп мамлекеттүүлүктүн немелери, символдору өзүнүн жашоого мүмкүнчүлүгү алгандыгы, мүмкүнчүлүгү бардыгы көрүнбөй атат. Чынында көп жагынан биз кыйналган учурда жана өзгөчө могу президенттикке кандидаттардын арасында болгон сөздөрүңүзгө толук кошула кетем. Бирок сиз каадасынча буга көп жылдан бери айтып келатасыз бул сөздү, байкайбыз да. Бирок ошону канткенде реалдаштыра алабыз, канткенде ишке ашыра алабыз ушундай күчтүү мамлекет. Анткени сиз айткандар бул диагноз коюу бир жөн. Анын оңдоонун жолдору кандай? Анан оңдоого келгенде баса белгилеп кетиш керек да, сиз жана буга чейин кайсы тышкы саясатта багыттарда кайсы уюмдар менен иштешибиз керек дегенди айтып кеттиңиз. Негизи 21-кылымда бул жеке мамлекет өз алдынча толук бойдон көз карандысыз боло албайт. Туура. Биз баарыбыз бирөөлөр менен майып эмес, соп адам деле башкалардын жардамысыз азыр жашай албайбыз. Ошол сыяктуу эле мамлекеттерде бар алака түзүшүбүз керек. Бирок ошо түзгөндө кандай жолдо эгемендүүлүк, көз карандысыздык дегенди сактап калууга жолдору бар. Ошол президенттикке Жоро мырза, оюңуз бар. Жоро мырза, эң туура айттыңыз. Биринчи кезекте оору денеге так диагноз коюу керек да. Белгилерин аныктоо керек. Кишинин башы ооруп атса, анын ашказанын дарылоонун кажети жок. Ошол сыяктуу эң негизги маселе биринчи ооруну мыктылап айыктыруунун биринчи кадамы бул туура дартты аныктоо. Биздин кыргыз мамлекети бүгүн эмне жагынан чабал болуп атат? Биринчи кезекте биз бүтүндөй бир улут боло албайдык. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Бүтүндөй бир улут боло албай туруп, бытыранды болуп 200дөн ашык партияга бөлүндүк. Бул улуттун биригишине эмес, улуттун чачыранды болушуна аябай каттуу көмөк көрсөтүп атат. Биз өзүбүзчө эгемендүү болуу үчүн биринчи кезекте муштумдай түйүлгөн улут болуу керек. Уруучулук деңгээлден чыга албай атабыз. Аймактык деңгээлден президенттиң болобу, башкаң болобу, баары керемет сүйлөгөнү менен ичинде котур таштары толуп жатат. Аксакалың болсун, эл артистиң болсун, эл акының, профессоруң, академигиң болсун, баары ичинде бирден котур ташын көтөрүп жүрөт. Анан тек гана сыртында анан жанакындай чүмбөттү кийип алат дагы, анан улуттун биримдиги, элдин биримдиги ошон үчүн жукпай келет. Жөнөкөй карапайым калкка жукпай келет ушул нерсе. Бул качан биригет? Бул мамлекеттин башында өтө каттуу коркунуч пайда болгондо биригүү болот. Экинчиси, мамлекеттин башында күчтүү бир инсан келип, улуттун рухун, улуттун духун көтөргөндө. Ошондой болуп келет. Андан кийин гана маселе коюу керек. Эми биз кантип эгемен болобуз? Болбосо карап көрсөңүз, керемет бүгүнкү күндөгү кыргыз жаңы тарыхын жасай турган азамат жигиттерибиз менен кыздарыбыздын 1,5 миллиону сыртта жүрсө, кайдагы тарых жаралат? Кайдагы эгемен мамлекет болот? Эгер биз 1,2 миллион тонна буудай керек дейбиз, ун керек дейбиз бир жылда 6 миллион калкыбызга. Биз бүгүнкү күндө 400 миңден ашык ала албай аткан болсок, жок дегенде нан эгемендүүлүгүнө жете албай атсак, кантип түптөйбүз мамлекетти? Эгер биздин кошуна мамлекеттерге Алла инсап берсин, кыргыз мамлекетин будуң чаңга салып коем десе 2 жумада салат. Бул сырткы факторлор. Биз кантип жетебиз? Биздин кампабызда кыргызга керектүү нан туруу керек, эт туруу керек, чай туруу керек, май туруу керек. Ошого бүгүнкү күндө жете алабызбы? Жок. Бул деген нерсе экономиканы оңдош керек биринчи дегениңизби? Мамлекеттүүлүктү түптөө керек. Ушуну түшүндүрө албай койдум да. Мамлекет болуу керек да. Ошону биз түшүнбөй атабыз да, чындап элечи. Түшүндүрүү өзү негизи кыйын нерсе, бул чоң маселе болуп атпайбы? Мен кыска айтып берейин деп атпайм. Мына 1,2 миллион тонна буудай өндүрүүгө кыргыз мүмкүнчүлүгү барбы? 100% бар. Ага эмне керек? Ага күйүү керек. Мамлекетке күйүү керек. Дыйкандын тагдырын чечүү керек.
маселесин чечүү керек. Биз жанакындай чоң ресторандарды салганга, жанакындай банктарды ачканга же соода үйлөрүн салганга кредиттерди берип атабыз, бирок дыйкандын башын жерден көтөртпөй коюп атабыз да. Бул агрардык саясатты иштеп чыгуу керек. Керекпи? Азык-түлүк коопсуздук программасын күн-түн иштеш керек. Биздин колубуздан келет, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бүгүнкү күндө тамак аш менен кыргыз мамлекети өз жарандарын камсыз кылганга 100% мүмкүнчүлүк бар. Бирок аны жасабай атат да. Ага кызыктар киши жок. Маселе ушунда. Азыр эгер бул Жоро мырза болсо сизге айтты да, азыр бул негизинен сиз азыр айтып кеткен нерселер бул диагноз деп айтты да. Ошол ооруну чечүүнү жолун сурады да сизден. Кантип ошону кыласыз дегенде сизден күчтүү инсан керек. Ошондой оңдолот дегендей кылып айттыңыз окшойт. Тартип керек. Жолго салуу керек. Атакан ага эки жагын айтып атпады. Мамлекет куруунун саясий жагы бар. Бул улутту бириктирүү деп. Экинчи жагы ошо экономикалык жагын өзүн багуу мүмкүнчүлүгүн пайда кылыш керек. Ошону түзүп чыгыш керек. Түшүнсөк болот, Улутту бириктирүү жагында эки жолун айттыңыз да, бир жагы сырттан чыккан бир чоң кризис, коркунуч келгенде, экинчи жагы чоң күчү бар, дарамети бар инсан бийликке келип башчы болгондо деп. Тиги коркунуч жагын Кудай бетин ары кылсын карап туралы, күчтүү лидер келгенде дейли, ошо күчтүү лидерлерди буюрса тандайбыз ошо күзүндө. Күчтүү лидер дегенде өзүңүздү алып көрөлү, күчтүү лидерлердин арасындасыз. Күчтүү лидерге кандай курал керек, кандай ыкма керек, кандай партия керек, же партия керекпи негизи? Мисалы үчүн жана анткени сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, ар кимдин котур ташы болсо, ар ким өз көмөчүнө күл тарта баштаса, сиз кантип бириктире аласыз? Ошолордун баарысын улутту кантип бириктиребиз? Улут дегенде анан кыргыз этносу гана эмес, 6 миллион элди айтып атабыз да, туурабы? Мен ошо 6 миллион деп айттым. Улуттун аксакалы болобу, улуттун лидери болобу, ал биринчи кезекте ичинде күчтүү күч бул анын адамдык касиети менен ыйманы. Эгерде ар бир оозунан чыккан сөзү ишенимдүү даражада иштер менен коштолуп келген болсо, улут ошонун тегерегинде жыйналат. Орусу болсун, өзбөгү болсун, уйгуру болсун, корейци болсун, кимиси болсун ошонун тегерегинде жыйналат. Путиндин тегерегинде бүгүн жалгыз эле Россия эмес, башка мамлекеттер да жыйналып баштады. Бул факт. Күчтүү лидер болуп атат. Күчтүү, туура. Казакстанды карап көрөлү. Бизде президенттик, күчтүү президент десең чалкасынан кетип эле жатып калып атпайбы, жанагы жалган демократтар, либералдар. Чалкасынан түшүп жатып калып атат. Диктатура деп, диктатура эмес, тартип. Тартип менен диктатураны алмаштыруу керек. Диктатура эки түрдүү болот. Биринчиси мыйзамдын диктатурасы, экинчиси жеке инсандын диктатурасы. Биз мыйзамдын диктатурасына барышыбыз керек. Биз конституциянын диктатурасына барышыбыз керек. Биз кыргыз элинин каада салт, ата салт диктатурасына барышыбыз керек. Аны модернизациялап, бүгүнкү заманга шайкеш келтирип, мына ушондо гана ишенип коюңуздар, менин көзүм жетет. Көзүм 100% жетет. Эгерде ушундай жетекчи эле турган болсо, бүгүн мамлекеттик институттарга ишеним пайда болбогондон ушундай башаламандык болуп атат. Өзүң кимсиң деген суроо коюп атат. Сен кимсиң? Сен тазасыңбы? Сен уурдабадың беле? Же сен калп сүйлөбөй атасыңбы? Сен алдабай атасыңбы? Эрегишүү саясаты жүрүп атат бүгүн. Эмир мырза, сиз бир нерсе айтыңыз. Кыскача бир комментарий, анан уруксат болсо бир суроо. Менин оюмча, мамлекеттүүлүктү күчөтүү же кайра орнотуу маселеси, анан бир жагынан, экинчи жагынан эгемендүүлүктүн, мисалы финансылык, саясий, экономикалык эгемендүүлүктүн деңгээлдүүлүгү маселеси бул менин оюмча эки башка категорияга кирет да. Эмне дегенде, биринчи кезекте мисалы өзү саясий илимдерде эң эле ошол state building деген сиз айткан аныктамасын бул Теро деген ошол социолог берген экен. Андан башка ошол окумуштуулар андан жакшыраак, деталдуураак ошол аныктама бере эле экен буга чейин. Эки термин колдонуп жүрөт да бүгүн. Statehood, ана stateness деп жүрөт. Бул stateness деген кийин эле пайда болгон сөз. Ушул айтып берсеңиз кулар. Эсиңиздерге эле салып коюшун айт. Мен окуган ошол макалада көбүнчө statehood деген түшүнүк
пайдаланган, колдонулган. Ал жерде мамлекеттүүлүк деген эле сөз. эми мындай да, ушул уруксат берсеңиз. туура Азыр адамыбыз азыр айтып өтсүн азыр. Ал жерде аныктамасында ушундай берилген. Бул мамлекеттүүлүк бул эмне менен белгиленет. Белгилери кандай дегенде бир эле белгиси бар экен. Бул ошол өлкөдө орун алган мамлекеттик сиз айткан институттар тиги күч колдонууга монополиясы болсо, бул деген ошол мамлекет өзүн өзү мындай состоятельный деген билдирет. Кыргызчасын ошо которо албай калдым. Кудуреттүү же ошол эффективдүү өзүнүн сиз айткан функцияларын минималдуу түрдө аткарат дегенди билдирет да. Мисалы ошол эле мисалы failed state index деген белгилүү бар. Ал жерде мисалы Афганистан менен Сомали, Ирактар утурум биринчи ондукта чыгып жүрүшөт. Ал деген ошол территориясында өзүлөр мисалы расмий өкмөт бул толук түрдө өзүнүн күчүн ошол жерде бийлигин орното албайт дегенди билдирет. Эмне үчүн? Анткени ошол эле мезгилде ошол территорияда белгилүү бир территорияда Афганистандагы бийликке күрөш жарыялаган, бийликке умтулган дагы башка мындай Ошонун булагы кайда? Ошонун булагы кайда? ар кандай булактар болот да, мисалы Сырттан булак болот. сырттан же иштен экөө эме болуп кетет да. Бири-бирин күчөтүп. Сырттан болмоюнча иштен пайда болбойт. Бүгүн Кыргыз мамлекетиндеги мен айтып аткан коркунучтун бири ушул. Бир мамлекет бир күчтү даярдап, экинчи мамлекет экинчи күчтү, үчүнчү бир инсанга үчүнчү мамлекет, натыйжада ошондой болуп башаламандыкка алып баруу саясаты жүрүп келатат. Анан силер жаштар азыр көбүнчө баягы мен айткан эле сөздөрдү англисче эки термин менен кошуп койсоңор мындай бир улуу, бир башкача угулуп калган сыяктуу болот да. Биз Калыгулдун эле сөзү менен түшүндүргөнгө аракет кылгыла. Молдонияз Молдокылычтын гана сөздөрү менен түшүндүргөнгө. Мен парламентте отурганда айтчу элем да, пролонгация жасап бергиле деп. Айланайын. Пролонгация деген бул карызды узартып эле деген сөз. Кыргыздын керемет сөзү бар, узартып бергиле. Анан секвестирование кылып бересиңерби, ал деген кыскартып, кесип бересиңерби деген эле кыргыздын сөзү жакшынакай. Мен ошондой айтчумун министрлерге. Эмне ушул сөздөрдү колдонсоңор, эл түшүнбөй калса, атаңдын көрү ушуга акылды берген экен деген түшүнүп калтыргыңар келеби силердин. Мен эмне деп сайрадым жанагы бир сааттан бери жакын. Ошондуктан биз биринчи кезекте өз чапаныбызды кийели. Өз чапаныбызды кийели. Суроо бергенде бир эме бүтөрө кетсем. Жана биринчи түшүнүк менин оюмча ошол диагностика дегенде мисалы 2010 жылы сиз дагы ошол тиги эмеде шайлоо өнөктүгүндө ошол маселеге басым жасап 2011 жылдары. Анан ал кезде чын эле ошол маселе өтө актуалдуу болгон. Анткени башка өлкөнүн өкүлдөрү дагы, тиги өкмөт башчылары дагы, мамлекет башчылары дагы айтып кеткен, Медведев дагы. Бул эме өтө опурдалдуу жагдайдабыз депчи. Эмеге ошол кезде мисалы могу биринчи түшүнүк өтө актуалдуу болгон. Бул биз мамлекет катары ошол бийликти жоготуп ийебизби же ошол сактап калабызбы деген маселе. Анан бул диагностика. Анан мисалы кантип ошол маселени чечебиз дегенде, мисалы тартип маселеси менин оюмча бул туура болот да. Мисалы мен логика жактанчы мен айткан жокмун, бул негизи туура депчи. Бирок эгер тартип маселеси козголгондо ошол эме депчи, чыңдатыш керек, күч органдарын эме кылыш керек, коргоо маселесин караштырыш керек депчи. Бирок бул жерде экинчи маселе дагы козголуп атпайбы? Бул ар тараптуу эме эгемендүүлүк дегенчи айтылган. Ошол жерде мен бир суроом бар. Мисалы канчалык деңгээлде биз азыр акыркы 3-4 жылдан бери президент Атамбаевдин демилгеси менен Орусиянын геосаясий партнер катары кабыл алдык да. Анын алкагында биз Евразия биримдигин, экономикалык биримдигин менен активдүү эме кызматташып келебиз. Ошол суроодо мисалы эгер эгемендүүлүктү биз дагы күчөтүшүбүз керек же күчөтпөй эле биз эгемендүүлүккө жетишибиз керек десек,
анда канчалык ошол максат могу ар кандай уюмдар могу постсоветтик өлкөлөр арасындагы уюмдардын мисалы кодекстери жанагы кабыл алынганчы мамлекет өкмөттүн үстүнө турган бажы кодекси ошолор канчалык деңгээлде мисалы ошол маселени Эмир мырза, биринчиден Атамбаевдин демилгеси менен эмес, Атамбаевдин аталары, биздин чоң аталарыбыз, биздин бабаларыбыз ушул саясатты жүргүзүп келген. Биз, айрыкча сиздер жаштар, ушул ойдон кайткыла. Кезинде болгондо ушул Акаев бар үчүн күн чыгып атат, анан Бакиев бар экен, алмалар гүлдөп атат дегендей кылып. Атамбаевдин тиешеси жок бул жерде. Бул жерде элдин өзүнүн каалоосу, элдин баягы умтулган багыты. Муну ошол Жантай Урманхандын мезгилинде, Курманжандатка Алымбектердин мезгилинде ушул саясат жүргүзүлүп келген. Бул туура саясат. Биз жана айттым мен, алыскы туугандан жакынкы кошуна деп. Россия менен Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттери менен мамыр жумур болмоюнча бизде эч качан жакшылык алга жылуу деген болбойт. Муну биз бөркүбүздөй көрүшүбүз керек дагы, ушул саясатты бекем карманышыбыз керек, тутунушубуз керек ушуга. Биздин жолубуз да бир. Биздин дүйнө таануу философиябыз да бир. Бүгүнкү күндө миллиондон ашык кыргыз жаштары Россияда иштеп жүрөбү? Иштеп жүрөт. Бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетин ичинен жардырып жиберүүгө ошолордун кудурети жетеби? 100% жетет. Кантип? Кыргыз жаранымын дегендин баарын чыгара турган болсо, баары келип Кыргызстандан нанды кайдан табат да, окатын кайдан кылат. Биз реалдуулукту карашыбыз керек. Реалдуулук. Менин да каалагым келет. Ким болсо ошол болсун, баарынан көз карандысыз болуп эле, өзүмдү өзүм билем, өз өтүгүмдү төргөйлөм дегендей саясат жүргүзө албайсың бүгүнкү күндө. Жоро мырза туура айтты. Өнүккөн супер державабыз деген мамлекеттер дагы кайсы бир деңгээлде бири-биринен көз каранды. Өз ара бири-бирине болгон көз карандылык деп буну эл аралык мамилелерде айтылып жүрөт. Бул Сөзсүз түрдө айтылат. Көз каранды. Эгерде мына Американын бүгүнкү күндөгү экономикасын Кытайсыз элестетүү мүмкүн эмес. Жапансыз да мүмкүн эмес. Жапондорсуз мүмкүн эмес. Керекпи араб дүйнөсү болбосо аларды элестетүү кыйын. Ошондуктан баары көз каранды. Бирок ошол көз карандысыздыктын ичинде канчалык деңгээлде сен улуттук кызыкчылыгыңды коргой аласың. Маселе ушунда. Бул экинчи маселе. Бул Жоро мырза айткандай экинчи баскычындагы турган коркунуч бул улуттук жүзүңдү, улуттук каада салтыңды, улуттук атрибуттарыңды кармап кала аласыңбы, жоксуңбу деп. Мына Германия. ФРГ менен ГДР экөө биригип күчтүү мамлекет болгондон кийин дагы 100% көз каранды сырткы саясатында. Кимден? Америкадан. Бираз эгемен саясатты жүргүзөбүз деп аракет кылып аткан бул Франция. Бул болуп келген Европада дагы. Алар менен салыштырганда биздин мамлекет аябагандай эле чабал. Алардын бюджетин караңыздар, биздин казнаны карап көрүңүздөр. Бул салыштырбай турган нерсе. Экинчи жагы бар. Эч качан биз эске албай атабыз. Биз эгемендүүлүгүбүздү биринчи кезекте могул жерден кетирип атабыз. Мээбизден кетирип атабыз эгемендүүлүк дегенде. Себеп бул комплекс пайда болуп калып атат. Биз эгемендүүлүктү могул жерден кетирип атабыз. Көкүрөгүбүздө. Ошо каяктан пайда болуп атат? Ушу бу жердеги комплекс баягы көчтүн башы кайда барса аягы ошондо барат дегендей, көчтүн башы туура эмес саясат жүргүзүп атат. Мен Аскар Акаевдин мезгилинде айттым эле, чымчык саясаты, тышкы саясат. Бул бутакта олтуруп алып, эсиңиздерде болсо керек, силер жаш Швейцарияга барса биз Кыргызстан Швейцария болобуз дечи эле. Японияга барып Япон моделин алабыз дечи эле. Францияга барып алып биз француз конституциясын кабыл алабыз деп, ал киши өзү билбей койду. Такыр мындай бир токтой албай койду да, кайсы жерге барып токторбуз деп. Ошол жол уланып келатат, ошол көч келатат. Азыркы учурда Атамбаев президенттин доорунда чындап эле бир вектордуу тышкы саясат жүрдү да, бүт эле. Биз толугу менен эле орус менен абдан жакшы мамиледе болуп атабыз. Жок, кечирип коюңуз. Бул деле чымчык саясатын жүргүздү. Бул чымчык саясатын жүргүздү. Жашообуз жыргабай атат да. Мисалы Америка базасы чыгып кетти, кууп чыгарды мына. Азыр айтып берейин. Тиги USAID менен кызматташуу токтотулду Атамбаевдин доорунда. Бажы биримдигине толук кирдик. Азыр мына канттан сырткары азыр Баткен тарапка дагы бир база курабыз. Бажы биримдигине биринчиден Атамбаев болобу болбойбу ага карабастан бажы биримдигине кыргыз мамлекети кирмек.
Биз кирүүбүз керек, башка жолубуз жок. Муну мойнубузга алышыбыз керекпиз. Атамбаевдин көз карандысыз ал. Экинчиден, Канттагы аскер базасы аны биз суранып киргизгенбиз. Бул киши анда Түркияда жүргөн. Бизнес жасап. Биз киргизгенбиз аны 2000-жылы. Эсиңиздерде бар, 99-2000 жылы бир 20-30 сакалчан келсе, кыргыз аскери эси болуп 2 ай жаткан. 2 жылга чейин созулуп кеткен. Биз көрдүк кыргыз аскеринин абалын. Биз суранганбыз. Биринчиден. Экинчиден, бул жалгыз Россиянын аскер базасы эмес. Бул Жамааттык коопсуздук кеңешине баш ийүүчү аскер база. Бул биринчи кезекте кыргыз кызыкчылыгына иштей турган, кыргыз кызыкчылыгын коргой турган аскер базасы. Экинчисин Ош тарапта дагы бир база ачат экен дегенде, аны биз 2008-жылы кайрылганбыз. Ал тарапка дагы бир база ачуубуз керек. Сиздер көрбөйсүздөр да, баарыңыздар жанакы Голливуд күлкүсүн көрүп алгансыңар дагы, тиштин агын көрсөтүп жылмайып койсо бул дос экен деп кабыл аласыңар да. Жок, андай эмес. Биз бардыгына бирдей карайбыз. Нейтралдуубуз. Нейтралдуу болбойт. Бул мамлекет бул үчүн Салыштырмалуу мүмкүнчү. жок. Салыштырмалуу. Алсыз мамлекет эч качан нейтралдуу боло албайт. Бул жигит бир сөзүндө туура айтты, же Жоро мырза айттыбы? Алсыз мамлекет сөзсүз бир тарабын тандайт. Каалайсызбы, каалабайсызбы ушундай болот. Демек, Орусияны тандаганыбыз жакшы болот. Бул жерде Орусияны тандагандык биздин чечим эмес. Дагы бир жолу айтып, биздин 200 жыл баштагы ата бабалардын тандоосу. Ошондо биз тандаганбызбы же мажбур болгонбузбу? Ушуну ачык айта аласызбы? Жарыгдын четинде бычактын мизинде турган мезгилиңде өз тагдырыңды өзүң тандаганда, ошол бычактын мизинде турган биздин ата бабалар тандаган. Бул жакка Мажбур карап болуп тандагамбы же мажбурлук да өздөрү бар. суранып барып тандашканбы? Мажбурлук да бар. Биз эмне кылабыз? Эки мамлекетти ушундай бир кандай десем, бир кандай кылып салыштырсам, бир бүгүнкү күндө көптөгөн достор бири-бири менен мажбур дос болуп жүрөт. Көптөгөн кудалар бири-бири менен мажбур куда болуп жүрөт. Алар бири-бирин ушунчалык сүйүп, барктап, анан бири-бири ишин жашай албай калган үчүн эмес, мажбур, бири-бирине керек. Мына орустардын Демек, биз Александр Иванович Солженицын айтпады беле? Ал дагы либерал да, Америкада, Вермонтта жашап келген. Нобель сыйлыгынын ээси. Бизге Борбордук Азия катарында сокур ичегинин кереги жок деп. Бул эми ал жазуучунун, ал фантастика кереги жок деп айткан да ал. Окудуңар беле ошону? Уктуңар беле? айткан билебиз. Аны оюмча пост советтик өлкөнүн баары эле билет. Баракелде. Мы должны выкинуть среднеазиатское подбрюшье деген. Дословно айтсам, сөзмө-сөз айтсам. Ал киши мамлекеттүүлүктөн түшүнүгү жок киши. Ал жазуучу. Ошон үчүн ар бир киши өзүнүн ишин кылыш керек. Мына Борбордук Азия Россия мамлекети үчүн канчалык даражада керек экендигин ал киши туйбайт. Ал сезбейт, билбейт. Биздин арабызда да болгон. Биздин эт көрсө Ленинградты толугу менен биз багып атыптырбыз. Биз Ленинградты бакпай койсок, өзүбүздү өзүбүз багып кетебиз деген азаматтар бизде да болгон. Алар теория. А турмушта башка. Айтып атпайсыңар, эми баягы бир тараптуу саясат жүргүзүп атат деп жок. Биринчи башында келгенде бир тууган болуп Түркия менен кучакташып аябай каттуу мамиледе болгон. Алардын дагы баякында ишенимин актабай койгондон кийин алыстап кеттик. Россия менен дагы ыктап барып, дагы бир сөздөрүнөн жаңылышып, халява кончилась деп. Эми уят, бул туруктуу саясат жүргүзүү, бул чоң маселе. Буга көп акыл, туруктуулук керек. Эми Ата мырза, азыр мындай да, азыр сөзүнүн логикасына келе турган болсок, негизинен достук мамиле куруу бул мажбурдуктан келип чыгаар эгер айкын болсо, бул эгер билсек биз муну, анда бул мажбурлук болсо, анда биз эмне үчүн ийгиликтүү мамлекеттер менен биринчи приоритет катары дос болбойбуз? Мисалы, бүгүн билебиз, дүйнө жүзүндө элдер минип жүргөн машиненин 30% бүгүн Жапон машинесинде жүрүшөт. Жапондор. Жапондор.
Ошондой эле биз сыяктуу эле каада салтты билген, аялды катын деп сүйлөгөн алар дагы. Аялды мындай отурсун деген ушундай салттык коом, бирок демократияны деле алды, жаңы технологияны деле алды. Америка менен Жапондун өлкөнүн тышкы саясатындагы өлкөнүн үлүшү мисалы 33% болот экен да. Бул экөө өтө бири-бирине көз каранды. Ошол сыяктуу эле биз мисалы демократияны же болбосо ошол эле билим берүү жагынан мисалы Батыш Европа өлкөлөрү менен тыгызыраак мамиле түзүп, Америка менен ошол эле Канада менен, Финляндия менен, Норвегия менен мына социалдык саясаты эң күчтүү мамлекеттер, Скандинавия өлкөлөрү. Буларга дагы эмне үчүн биз көп ачылбайбыз дейм да. Кайнасаң каным кошулбаган эл менен кантип биригесиң? Кайнасаң каным кошулбайт. Аларда баалуулуктар башка. Биз өзүбүз изденсек Издеништин кошулат кереги элек го жок. дейм. Издеништин кереги жок. Биз мисалы Кремльге биз кайнаган каныбыз биз мажбурлуктан кайнадык деп өзүңүз айтпадыңызбы? 200 жылдын ичинде жугурулушуп бүткөн бул. Азыр деген глобалдык доор, уч барыш бир паста да. Эми силерге айтуу жеңил дагы. Бул практикада өтө оор. Эгер андай болсо, анда мына сиздер айттыңыздар, мисалы болуптур базаны куралы деп мурда 2008-жылдары эле айтып жүргөн болсоңуздар. Демек ошонун баарын бүгүн Атамбай президенттин доорунда ишке ашып атса, анда Атамбай президенти бүгүн доорунда бул Бакиевдин доорунда эле ишке ашкан. База, канттагы базаны айтып атасызбы? Канттагы база бул Акаевдин кезинде эле келген. мисалычы Америка базасы чыгып кетти. Америка базасы чыгып кетти, База себеп биримдигине Америка кошулду ушул учурда. Америка базасы чыгып кетти, себеп келишимде ошондой болгон. Келишимде. Афганистандагы кырдаал туруктуу болгонго чейин деп келишимге келген. Биз ошондо дагы келишимге караманча каршы добуш бергенбиз. Бүгүнкү добуш берген азаматтар бүгүн тескерисинче ошол жерде отурушат. Кирсин деген. Япон өлкөсүндө өнүккөн, бири-бири менен өнөктөш болгон өлкөсүндө өзүңүздөр билесиздер, Американын аскер базасы бар. Япон эли жылына нечен жолу чыгат? Таштап чыгып кеткиле деп. Чыкпайт. Ал жерде бардык эл чыкпайт го мен билгенде. Мен ал жерде бардык эл эч кайсы жерде чыкпайт, бардык эл. жашап келдим. Жашап келген болсоңор көрүп атасыңарды. Бардык эле жерде бүтүндөй эл чыкпайт. Эл чыкпайт. Германияда бар алардын аскер базасы. Мына Инжирликте бар эле Түркияда. Түркияда чыгып кетүүгө мажбур кылып атат. Неге? Түркиянын ичинде ошол жерде жашап алып, Түркиянын расмий бийлигине кутумдук жумушун жасагандыгы үчүн. Ушул эле сурду кичине башкача эмес жагын карап көрөлү. Чындыгында менимче Япония деш, Швеция деш кыйын нерсе Кыргызстан үчүнчү. Бирок жана сиз айтып кеткениңиз иш жүзүндө ашыра албай жатат да, кошунаң менен жакын бол дегендерде, мисалы үчүн Россия менен болгон биздин алакабыз, мисалы үчүн ошол эле Казакстан менен болгон алакабыздан 1000 эсе, 100 эсе ашыкча. Биз Казакстан менен да бийлик жакшы мамиле кура албай жатабыз. Туруксузбуз. Өзбекстан менен да кура албай жатабыз. Анан айтканда эле жалпы эле Кыргыздын жараны бизде азыр саясатчы, көрүнүктүү лидер дегенде эле Путин менен Назарбаевдин атын аташат. Менимче биздин лидерлерибиз, саясатчы лидерлерибиз ошол эки кишинин атын атабай Кыргыздын өзүнүн лидерлигин сунушса дагы да жакшы болмок дейм да. Бирок ушул жерден 2 секунд. Мен Кыргызда ошондой азаматтар барбы? Толуп турат. Неге көтөрө албай атат? Караңгылыктан. Неге караңгылык болуп атат? Акыл күрөшү болбой, ашказан күрөшү болуп кетип баратканда. Напс күрөшү болуп кетип баратат. Акча күрөшү болуп кетип баратат. Ошондуктан айтып атам. Пейлибиз бузулуп кеткенде мыкты бир жетекчи келүү керек дагы, улутту улут катары калыбына келтирүү керек. Мен сизге ошону каалайм, ошондой ийгиликти сизге каалайм. Өзүңүз жана айтып кетип атпайсызбы, Путиндей тартип керек, Назарбаевдикиндей. Ошону айтып атам да, айтпай эле коюңуз. Өзүңүз эле куруңуз ошону. Кыргыздын эле эмесин. Анткени Путин эмнеге моундай Россия курду? Бир топ объективдүү факторлор бар. Анын ичинде ошо чоң жана Муңайзаттын акчасы бар. Назарбаев Экспону Муңайзат болбосо өткөрө алмак эмес, Астананы кура алмак эмес. Андай бийликти түптөй алмак эмес. Албетте анын өздүк мелелери да бар. Кыргызстанда андайыбыз жок. Бизде башкача тартип курушубуз керек. Сиз айткандай мыйзам негизиндеги тартип курушубуз керек. Назарбаевдин тартибин мыйзам негизиндеги тартип деп жарым-жартылай айтсам мүмкүндүр, бирок негизинен бул партиянын тартиби, бир партиянын түзгөн тартиби. Бирок ал дегеним, кичине жылып кеттим. Ал дегеним, биз албетте Россия менен болобу, Казакстан, Өзбекстан, Кытай менен болобу мамилени түптөшүбүз керек. Бирок ошол эле кезде биздин кайра эле айтып атабыз, жана
саясий баалуулуктарыбыз, граждандык баалуулуктарыбыз, кыргыздар башынан эркиндикти сүйгөн эл дейбиз. Ошол эркиндиктерди жана тигилердин мисалындай кылып курмандыкка чалып албайбыз деген маселеде. Анткени бизге тигилердикиндей тартип орноштуруш өтө кыйын. Эмнеге? Анткени аларга Кудай берип койгон потенциал, мүмкүнчүлүк бар, мош бар, машинеси бар. Бизде андай жок. Бизде мунасага келип орток идеяны көтөрүп мына үчөөңөр тең Совет доорунан кийинки азамат экенсиңер. Совет доорун көрүп калдык. Андай эле мектептен эмеле чыккан киши эмеспиз. Жок, мектепте окудуңар да, иштеген жоксуңар. Мектепте окуттандык ооба. Иштеген жоксуңар. А мектепте эмнесиңер Совет? Биздин балдарыбыз. Силерге түшүндүрүү өтө кыйын болуп атат да мага. Абдан кыйын болуп атат да. Себеп мына Украинада азыр жаштарга ушундай сиңдирип койду, мээсине куюп койду. 41-жылы СССР кол салганда Гитлер коргоого келген детиртип окутуп койду. Мына сиздерде дагы ушундай болуп атат да, карагыла. Аларда азыр мунай айта кетейин, жок, Украина боюнча ганачы. Украин жаштары 41-жылы бизди Гитлер сактады деди деген бул ОТРКнын эле сөзү. Киевке барсаңыз эч ким антип айтпайт, ал сөз жок Киевде. Бизге келген маалыматка караганда Киевде ошентип айтышыптыр. Болсун. Анан айтып атасыңар, Россияны дагы, Казакстанды дагы мунайы бар. Эмне Ельцинин кезинде мунай жок беле? Азыр. Кое тургула. Кыргыздын эң чоң байлыгы бул элдин өзү. Ошону айтып атам. Мен ушу сөздү айтсам, эми кече Атамбаев жанагы 133 кишиге сыйлык бериптир, шайлоо жылы да. 133 кишиге мен бир сөздү айткандан коркуп калдым. Себеби эртеси күнү эле кайталап чыгышат да, жана тотукуштай болуп эле. Эң негизги байлык эли өзү. Кыргыздын эң чоң байлыгы сыртта жүрөт. Мына 1,5-2 миллионго жакын эл сыртта жүрөт, мына байлык. Экинчиден, Сингапур. Мен силерди түшүнүүңөргө жакыныраак мисалдарды келтирейинчи. Силердин баалуулуңарга жакын. Сингапур. Сингапурда газ барбы? Же тал терек барбы? Же мунай барбы? Же алтын барбы? Эмнеси бар? Эч нерсеси жок. Эмне менен келтирди? Ли Куан Ю. Ушундай катуу тартип менен келтирди. Макул Малайзияны алып карагыла. Мухиндар Махаммад эмне менен келтирди? Аябагандай катуу тартип менен келтирди. Корея, Түштүк Кореяны айтып кара. Түштүк Корея карап көргүлө, эч кандай ресурс жок. Мунай да, башкасы да жок. Эки гана жетекчи ушул деңгээлге жеткирип койду. Бири ким? Бири Родеу, экинчиси Чондо Хуан. Эмнеге? Кийин кыйкырып чыгышты. Диктатор экен деп. Жасарын жасап койду. Мамлекетти көтөрүп койду. Пак Чун Хе деген генерал Пак Чун Хе базаны куруптур ал. Макул. Пак Чун Хесын да кошолду. Макул кошолду. Бирок кызын эмне кылды? Кызын эмне кылды? Бул эмне деген сөз? Бул деген сөз баягы биринчи кезекте улуттун рухун көтөрүп туруп тартипти оңдомоюнча мамлекет өспөйт. Демократия менен курсагың тойбойт, чатырың бүтөлбөйт, чек араң бекемделбейт, аскериң турбайт, наның бышпайт. Тартип болгон жерде гана, иман болгон жерде гана, мыйзам иштеген гана жерде таза дагы бир жолу таза жетекчи келген кезде гана. Менде бир комментарий бар да, бул боюнчачы. Мисалы, негизинен туура, демократия бул панацея эмес. Негизичи, бул демократияны көбүбүз биз өнүгүүнүн алдында бир колдонула турган курал катары түшүнөбүз да. Бирок чынында демократия бул өзүнчө баалуулук. Сейит мырза, мен сөзүмдүн башында айттым эле, азыр кайталаганга мажбур кылып атасыңар. Демократиянын түп атасы кыргыз элинин башында болгон деп атам мен. Сөз атасы, сөз эркиндиги. Бул демократия. Экинчиден, мына силер деп айтканда, либералдар сыйынат да, Америка десе сыйынат. Америка деген бүтүндөй элди курут кылып олтуруп, сөбөктүн үстүнө курулган мамлекет бул. Экинчиден, алар аялдарга тең укуктуулукту кечээ гана берди. Биринчи демократиялык өлкө дүйнө жүзүндө. Кечээ берди. Дүйнө жүзүндө биринчи демократиялык өлкө Америка. Политологияда жок дегенди ушинтип. Америка эмес. Биринчи Америка. Алар эмес. Биринчи шайлоо жолу менен келди. Биринчи демократиялык өлкө бул Араб өлкөсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кеткенден кийинки Абу Бакир Сыддыкты дагы шайлоо жолу менен шайлашкан. Кой ушул пайгамбарыбыздын күйөө баласы эле деп алини отургузуп койгон эмес. Түшүнүп атасыңарбы?
шайлоо жолу менен келген. Арабтарда дагы шайлоо жолу менен келген. Халифтердин 4 халифтен шайлоо жолу менен келген. кийинки тезиске өтөлү эмесе. Бул азыр биз мамлекеттүүлүктү, демократияны Америка мамлекетинин жыты да жок эле. макул. Ал боюнча кыска мен кийинки Эмил мырзанын оюн бир аз уланта кетет элем. Экономикалык маселе менен саясий баалуулуктардын айкалыштыгы да. Кеп мындай экен да. Мен дагы ошол постколониалдык өлкөлөрдүн карым катнашы жөнүндө ошол кызыгып бир кезде ошол окуп Англиянын жана Американын азыркы мурдагы жана колонияларын саясаты жана карым катнаштар кандай болгон экен деп окуп чыктым. Өзгөчө ошол сиз айткан Малайзиянын тажрыйбасы жөнүндөчү. Анан мындай экен, ал кезде деле мисалы 1950-жылдардан баштап көп ошол Англиянын, Улуу Британиянын колонияларында ошондой эле мисалы түрдө экономика бизнесине саясатына же бизнес аркылуу саясатына таасир этүү аракеттери көп жылга чейин ошол созулган экен. Бирок бара-бара ошол мурдагы колониялардын ички ошол элитасынын күрөшү менен Британиянын өзүнүн ошол атайын саясаты менен, постколониалдык саясаты менен бара-бара азыр мисалы Малайзияга барсаңар, Британиянын мисалы таасири сезилет. Бирок ал таасири көбүнчө бизнеске гана. Мисалы супермаркеттерин карасаңар, ал жерде Британиянын супермаркеттери. Малайзиянын өкмөтү дагы аябай эме ачык айтышат экен. Бизге могу бизнеспи Сингапурга окшоп инвестиция кылсаңар кыласыңар депчи. Бирок биз могу саясий улут куруу маселеси, эгемендүүлүк маселеси бул биздин ошол жарандардын жеке ишибиз. Монголиядагы менин оюмча ошол жолдо кетип баратат. Бул эки гигант өлкөлөрдүн бул Япондордун биринчи принциби ушундай да. Биринчи кезекте сен япон бол. Андан кийин ким болсоң ошол бол дейт. А бизде кыргыздарда кандай болуп атат? Түрк кафесине кирсең кыздардын баары түркчө сүйлөйт. Уйгур кафесине кирген болсоң баары ошондой болуп кеткен. Ома, жетелеме, туруксуз. Улут болуп кагылган казыктай тура албай атабыз. Улут болуп. Өз жүзүңдү, өз тилиңди, өз кадыр баркыңды, өз каада салтыңды кармай албайбыз. Мына коркунучтуу жагдай ушул жерде туруп атат да. Ким кайсыл жерден окуп келген болсо ошол жерде идол тутуп калып атат. Малайзияда окуп келдиби? Бүттү. Малайзиядан өткөн мамлекет жок. Сауд Арабиясынан келдиби? Бүттү Сауд Арабия. Америка дедиби? Атасы да энеси да Америка болуп. Сенин өзөгүң кайда? Аргументке жооп бербейсиңер. Мен ошо аргументиңе жооп берсем. Меники вот аргумент Орусияда мисалы эмне коркунуч турат, бул экономика менен саясий кызыкчылыктарды кошуп салган да. Мисалы эгер кошуна өлкөлөрүндө же негизи кайсы мамлекет кошкон эмес? Саясий чөлкөмдө мисалы эгер өзүнүн саясий кызыкчылыктарына жетише албай калса, дароо эле экономикалык, финансылык же башка мисалы ресурстарын колдонуп, кайсы мамлекеттерде андай эмес? Бийликти алмаштыруу жолу же бийликтин көз карашын ошол орустардын позициясына алмаштыруу. Кайсы мамлекеттерде андай эмес? Айтчы, мага мындай бир айтчы. Мисалы мына атамдай көргөн Америка ушул мамлекетти гүлдөтүрдү. Энемдей көргөн Германия бул мамлекетти гүлдөтүрдү. Мисал келтирип айтсаңар, кайсы мамлекет андай эмес? Өзүңүздөй көрөсүзбү Германияны? Жок, мисалы да, мисалы. Мисалы өгөйдөй мамиле кылат деп атпайбы? Макул. Өз ата, өз энедей мамиле кылган кайсы мамлекеттер бар анда айткыла? Малайзияны айтып аттыңарбы? Жок. Мисал катары. Мен суроону түшүнгөн жокмун. Сен аргумент катарында деп айттың. Кайсы мамлекет Россиядай эмес? Айтып атпайсыңбы? Россия эгерде өзүнүн экономикалык кызыкчылыгына төп келбей калса, ошол мамлекетти төңкөрүш жасап жиберет деп. Кайсыл мамлекетте ошондой эмес, айтчы. Ким андай кылбайт? Америка андай кылбайбы? Же Англия андай кылбайбы? Же Германия андай? Айтсаң, мисалы, сен бир сунуш келтиргениңден кийин ага салыштыр дагы, моолор керемет, андай кылбайт деп бирөөнү айтчы. Жок, мен мисалы Америка андай кылса, мисалы Латин Америкада андай учурлар болгон. Алар болгон эмес, болуп атат, уланып атат. Шайлоолорго эме кылып, кийлигишип, андай 50-жылдан бери ошо. Азыр да уланып атат. Мен бул Америка кылды, ошон үчүн орустар дагы биздин ошол Орто Борбор Азиядагы региондо ошондой кылса болот деген моралдык укук жок да. Иракты ким? Россия жасадыбы?
Жок, мен ал башка региондор. Мен Кыргызстан жөнүндө кеп болуп атпайбы? Мен сен айтып атасың, Америка аябай жакшы да, демократия деп. Аны айткан жокмун мен. бир нерсени макулдашып алалычы. Бул жерде эч ким бир жолу Американы мактадыбы? Менимче мактаган жок. Мен Америкада окудум. Американы сындап эле жүрөм дайыма. Мисал келтиргиле деп атпайбы? Жок, бизде кыргыз жарандарын антип Америкага же бир жака такай бербеңиз. Жок, сен айтып атасың. Россия өз кызыкчылыгын көздөйт. Өз кызыкчылыгын көздөйт. Кыргызстан катары, мамлекет катары биз Россия менен эң тыгыз байланыштабыз. Ошон үчүн Россия жөнүндө эң критикалык түрдө ойлонушубуз керек. Америка бизге биргелет бир кетет. Ал жөнүндө каба тырланбай койсок деле болот. Кайда бара аланда? Анда сунуш бергиле, кайда бара? Суроо ошондой болуп атат. Ошону талкуулайбыз. Америка, мисалы үчүн Россия менен Ошко да база коелу, же Баткенге да база коелу. Ошону койбой эле койсок болбойбу? Өзүңүз айтып атпайсызбы? Эгемендүүлүк өз алдынча мамлекет өзүнүн коргоосун, өзүнүн коргонуусун камсыз кылган мамлекет деп. Өзүбүздүн кыла албасак, четтен аскер келип башка россиян солдаттары бизди коргобаса, ошондо биз эгемен болобузбу анда? Сен иним мындай деп айталы да. Кантагы мамлекет, кантагы база эч кимди коргогон жок буга чейин. Кантагы база аты ОДК-ныкы болгону менен толук бойдон Россиядан келген солдаттар. Коргобой эле койсун, коргогондон Кудай сактасын. Кудай сактасын. Коргогондон. Сактансаң Бирок өзүбүздү сактай. сактайлы. Сактансаң Аларды чакырбай эле сактай. коелу да. Кантип сактайсың? Бир самолетуң бар. Сатып алалы. Кайдан сатып аласың? Каяктан сатып алалы? Каяктан болсо, базардан. Кайсыл акчага сатып аласың? Базардан Сиз айтпайсыз. Экономиканы өнүктүрөлү. Ошол Ошон үчүн экономиканы өнүктүрөлү. Жигиттер, Адахан агай, жигиттер. сиз өзүңүз жана айтып аткан сөздөрдө эле кайра эми эгемендикти кайра коюп эми Россияны карашыбыз керек деп Биз атпайсызбы? эки башка дүйнөнүн өкүлдөрүбүз. Эки башка ааламдын өкүлдөрүбүз. Кайра менин сүйлөгөн сөзүм түшүнүлбөгөн болсо эгерде ошол оюм. Адамдын кайгысы ушунда турат. Мына түшүнүүнүн 4 даражасы бар да, жигиттер. Экөөң тең мугалим экенсиң. Кайындай даражасы бар түшүнүүнүн, айтпачы. 4 даражасы бар. Түшүнүүнүн көбүрөөк, андан да көбүрөөк даражасы төрт болсо керек. даражасы бар. Негизи мен да мисалы үчүн неме болгон жадым. Мен аз сөз айткан сайын сиз да жарым жартылай түшүнүп, анан неме кылып атпайсыз. Түшүнүү деген бул биринчи угуу. Уга билүү. Анан уккан нерсеге ишенүү. Ишенген нерсени түшүнүү, түшүнгөн нерсеге кармануу, ошого амал кылуу. Ана 4 эле даражасы бар, андан башка даражасын издебегиле. Мен айтып аткан сөз бүгүнкү күндө өз кыргыз түндүгүңдү көтөрүп, мамлекет өз элиңди, өз жериңди өзүң коргой албай турган деңгээлдесиң бүгүн деп атам. Ошон үчүн эгемендүүлүгүбүз күмөн деп атам. Сиз лидер болуп, президент болсоңуз эгер, ошону бизди ээрчитип кетпейсизби? Анда ошондой бизде башкалардын армиясы жок элечи, өзүбүздүн солдаттар менен деп атат да. Силер мындай маселе коюп атасыңар. Менин колума бир тактайды бердиңер да, айтып атасыңар да, ошол тактайды жакшынакай бир келишкен кыргыздын комузун чаап бер деп атасыңар мага. Менин колумда аспабым болбосо эмне менен, тишим менен чабамбы? Бүгүн чаппасаңыз 5 жылдан кийин чаба турган планыңызды Мен чаба турган планды 4 бөлүккө бөлүп айтып бердим башында. Демек түшүнбөй калдыңар менин айткан сөзүмө. Бүгүн өз эгемендүүлүгүн өзү коргой албай турган болгондон кийин биз кошуна мамлекеттер менен абдан тыгыз мамиледе болушубуз керек деп баштадым. Анын ичинде дедим, жамааттык коопсуздук кеңеши менен, Шанхай кызматташтык уюму менен, глобалдык багытты алып караганда Шанхай кызматташтык уюму менен деп атам мен. Неге? Биз бул кошуна менен эгерде темир жол, баягы жибек жол курчоосу куру деп, поезд деп айтып атат. Биз ошого кире алабызбы, кире албайбызбы? Кирсек кандай шартта киребиз? Түшүнүп атасыңарбы? Bir 44 santimetrelik şartta girебизби, же 1.52'lik şartta girебизби? Темир жол кандай курулат? Бул өтө чоң стратегиялык маселе. Абдан чоң. Экинчи маселе. Техникалык маселеси да, бирок керекпи бизге ошондо Бишкек Пекин темир жолу? Техникалык эмес. Бул жерде экономикалык, саясий маселе болуп атат. Техникалык эмес. Макул, ошондо керекпи бизге? Эгер орус стандарты менен деле кура берели мейли, же Кытай стандарты менен. Бирок негизи темир жол керекпи ошол? Мен ошону түшүндүрүп берейин деп атам. Бизге ошол темир жол керек, бирок кандай шартта керек? Шартын айтып бериңиз. Силер шартын окудуңарбы? Биз чын айтайын, деталын окуй элекпиз. Ал шарты мындай. Айлын айындарым. Ошол темир жолду курса, бул жагынан бир канча метр, бул жагынан канча бир метр, ошол темир жолду курган мамлекеттин карамагына өткөрүп берүү жөнүндө маселе турат.
темир жол курулуп атканда темир жолдун коопсуздугун камсыз кылуу максатында кыргыз аскери, кыргыз куралдуу күчтөрү камсыз кыла албайт деген сөз менен ошол курган мамлекеттин куралдуу күчтөрүнүн коопсуздугу алынсын деген маселе туруп атат. Эми окуй эле туруп эле талаша берет да бүгүнкү күндөчү. Биз ошого караманча каршы турушубуз керек. Ал болбойт. Таптакыр биздин максатка туура келбеген. Азыр. Казакстандыкы кандай болду экен? Азырчы. Казакстандыкы белгилүү. Алар баягы совет стандарты менен кетип баратат. Биздикини ошондой кылса болбойбу? Кептин баарын ушуну айтып атсам түшүнбөй атпайсыңар. Биздикин ошондойго өткөрүү боюнча, биз ошол шартка баруу боюнча алар макул болбой атат. Неге? Казакстандык алар баса албайт, ушундай кылып кыйнап, эзип, өзүнүн шартына киргизе албайт. Казакстан ансыз деле дүйнөлүк баягы желелерге, темир жол желелерине кирип кетет, Кытай жок эле. Кытайга керек, ал Казакстанга керек эмес. А Кыргызстан бүгүнкү күндө тоо арасында жашаган мамлекет, тоо арасында турган мамлекет катарында барып кептелип калган мамлекетпиз биз. Биз же мухитке чыга албайбыз, же темир жол менен, же аба жолу менен чыга албайбыз. Ошондуктан бизди мажбурлап аткан маселе. Эки тарабынан тең кысымга калган мамлекетпиз биз. Биринчи жагы, экинчи жагы. Мына Россияга расмий сапар жасап, шайланганына 5 ай болбой атат. Тиги Мирзиёев, Өзбекстан президенти. 24 миллиард долларга келишимге кол коюп келди. 24 миллиард. Кече Кытайга барды, 16 миллиардка кол коюп, 40 миллиард, эки мамлекет менен 40 миллиард долларга келишимге кол койду. Атамбаев барды дагы, эки жакка барды, эмне болду? Бир кесе чай ичип келгенден башка 1 долларга кол кое алдыбы? Маселе ушунда, садагалар. Силер түшүнүп койгула. Силер түшүнгүлө. Эгерде биз ошондойлорго кол кое алган болсок, ошондо гана биз эгемен мамлекет катарында карайт бизге. Бизге тең шерик. А бизди бүгүнкү күндө баягы кол бала катарында, жетим жүгүрүк бала катарында карап атат. Неге? Биз өзүбүз кемчонтой болуп атабыз. Өзүбүз ошол деңгээлге чыга албай атабыз. Сиз менен толук бойдон макул. Баракелде, мына кече Назарбаев айтпадыбы? Назарбаев айтпадыбы? Мен 100 миллион доллар берди казактар. Кыргыздарга лаборатория куруу үчүн. Эми айтып атат. Акчаны берип атам дейт. Кыргыз өкмөтү үчүн иштеп бергим келбейт менин деп атат. Эгерде биздин кыргыз өкмөтү иштебей атса, аны орустарды, казактарды, өзбөктөрдү жамандап эмне кылабыз? Кепти өзүбүздөн издейличи. Өзүбүз чала сабат болуп атабыз. Өзүбүздүн кадр саясатыбыздын ашмалтайы чыгып кеткен. Туруксуз болуп атабыз. Урматтуу коноктору, бизде убакыт азайып баратат. Кийинки суроого өтөлү. Макул. Азыр биз мамлекеттүүлүктү ошол учурда биздин тышкы саясат боюнча бир комплекстүү мындай эркин формада талкууладык деп ойлойбуз да. Бүгүнкү сиздин муну айтып кеткен концептуалдык платформаңыздан тыш дагы бир интервьюңузду көрдүм акыркы жолу. 30-июлда активисттер менен жолугушуп атып сүйлөпсүз. Негизи буга чейин деле негизи биз бала кезден сизди абдан жакшы тааныйбыз, көп көрүп, бала кезден бери мындай сыйлайбыз да. Мындан көбүнчө сөзүңүздө ыйман, мораль темасына мындай фокус кылып, басым кылып сүйлөйсүз да. Анан Нух пайгамбар жөнүндө сөз кылып кеттиңиз жакында. Ал 1000 жыл жашаптыр, анын 950 жылында ошо бир алачыкта жашаптыр деп атасыз. Бул 1000 жыл деген деле негизи кыска экен деп ойлоп атабыз да. Бул жагын факт талашсыз деп атабыз. Анан негизи бул материалдык нерселерге көп көңүл бурбайм дегендей кылып жүрөсүз да. Бул руханий нерсе көп маанилүү депчи. Мен өзүм жеке Жапанда 12-13 жыл жүрдүм. Мен азыр ушу жашоодо 3 мындай бир жакын досум бар да. Бирөө жогорку билимдүү миллионер, бирөө техникумдун деңгээлиндеги миллионер, бирөө 9 класс эле бүткөн миллионер. Бирок үчөө тең сөздүн маанисинде долларга миллионердер да. Бирок үчөө тең эмгектенип ушундай тапкан булар ишкерлер да. Билесиз, өлкөдө негизинен мен байкасам Жапон экономикасынын 99% бул чакан жана орто бизнестен турат экен да. Бул ошол эле самсакана, ошол эле чач тарачкана, мына кыргыздын сөзү менен айта турган болсок, мындай завод, фабрика эмес да, мындай. Айтайын дегеним, негизи бул пул табыш деген нерсе бул оюн эмес экен да. Бул өлкөнү баккан негизи бул ишкерлер болот экен. Чакан жана орто ишкерлер болот экен. Ушу сиздин ишкерлерге болгон мамилеңиз кандай? Бул негизинен материалдык деп биз кыргызда көбүнчө мындай да. Бай болсо адам сөзсүз ыйманы жок,
же ыйманы болсо байлыгы жок деп биз тетирисинен ушу эки нерсени бири бирине каршы коюп келебиз да. Эмне үчүн биз бай дагы ыймандуу дагы же ыймандуу дагы бай дагы болбойбуз да. Ишкерлерге Баракелде. болгон мамилеңиз кандай? Бул Баракелде. кийин кандай кылам деген саясатыңыз бар? Баракелде. Ишкерлерди колго көтөрүп жүрсөң аздык кылат деп мен көрүнгөн жерде сүйлөп жүрөм. Бүгүнкү күндө кыргыз элин кыргыз өкмөтү багып аткан жок. Биринчи кезекте эл өзү багып атат. Ошол ишкерлер дагы элдин катарына кирет. Ишкерлердин дагы желкесинде жети баягы мите курттар орнуп алган деп айтам мен. Текшере берет, кайсыл жерден түтүн чыкса, кайсыл жерден жыт чыкса эле келип баса калып атат. Ишкерлер дегенде баягы өз эмгеги менен, өз кара баягы эмгеги менен ишкер болуп кеткен болсо башка маселе. Бирок бир эле учурда туруп алып эле мамлекеттин эсебинен ишкер болуп, мамлекеттин эсебинен миллионер болуп кеткен болсо, аларга аеосуз жаза болуп керек. Аеосуз. Мына бүгүн кимди айта аласыңар, мына ошол өз эмгеги менен миллионер болуп кетти, байып кетти, өз эмгеги менен деп. Ресторан, ашкана кургандардан башкасын айтыңыз. Жок. Бүгүнкү күндө кайсы кыргыз ишкери бир жерге бир завод, фабрика курду? Шороон айта албайбызбы? Айтып атпайсызбы? Ошо баягы ал мамлекеттик ишкер болуп иштеген жок. Сиз мамлекеттик кызматкерлер. Мамлекеттик кызматкер. Ким курду? Анан кайдан ошолор миллионер болуп кетти? Айтсын. Бир заматта очойгон заводдорду, фабрикаларды кучактап жатып калды дагы ошону менен кетти. Эмне болду? Натыйжада бүтүндөй эл алданды. Мен ишкерлерге айтам дайым. Аларга тоскоолдук кылгандардын колун кыркуу керек. Мамлекеттин баалуулуктарын, байлыктарын ошолор түзүп атат. Мына карап келгиле. Ишкер деп дагы 2-3 кишини. Мына кыргыз эмне үчүн ун чыгара албай калдык, ун менен камсыз кыла албай калдык өзү. Себеп 2-3 саясатчы барып Казакстандан, Россиядан алып келген унду жоң гана капка салып кыргызга сатып баштады дагы. Кыргыз дыйкандары жок болду. Бажы төлөмүн төлөшөбү? Жок. Кошумча нарктан түшкөн салыкты төлөшөбү? Кудай билет. Ишкер дегенди биз карашыбыз керек. Саясатчы дегенде дагы экиге бөлүп карагыла. Саясатчы бул саясат ойноп аткан киши, аны да саясатчы деп атасыңар. Саясат ойноп аткан кишини. Саясаттын ичинде ойноп аткан кишини саясатчы деш керек. Саясат ойноп аткан эмес. Ишкер дегенде дагы ишкер деп бирөө кокустан эле жакшынакай акчалуу болуп калса эле ишкер деп айтпагыла. Ишкер деп маңдай тери менен таап бирдеме жаратса, ошону ишкер десек болот. Бизде бир азыр 2,5 мүнөттөй убакыт калды. Баягы кыргызда да мындай сөз бар экен да. Негизи кыргыздагы бул мусулманчылыкта айтылат экен. Бу 10 рызкынын 9-у соода деп айтылат. Туура. Бул деген нерсе биз демек кыргыз өлкөсү бул туңгуюкта турган мамлекет болсок, бизге демек бизди алып чыгып кете турган нерсе бул соода экен. Соода. Соода болсо биз азыр эле айтып аткан ошол Бишкек Пекин темир жолу өтө маанилүү болмок да. Биз ал океан аркылуу ошол Америкага, Жапонго, Сауд Арабиясына, Индияга, Австралияга, Таиландка чейин чыкмакпыз да, мондайчы Кытай мененчи. Бул демек биз соодага биз мүмкүн болушунча эркиндикти бере турган болсок, бажы биримдиги бизди кайра ошо соодабызды кыркып, бизди кайра койгула. Сейит мырза, кечирип койгула. Сейтек десеңиз. Ой, Сейтек мырза, кечирип койгула. Баленин баары ушунда жатып атат. Ошол жибек жолуна ошол бажы биримдигине кирген эки чоң мамлекет кирип атат. Россия менен Казакстан. Түшүнүп атасызбы? Кыргызстан гана четте калып атат. Дагы эле болсо жанагы узап бараткан кербенди кол шилтеп гана жакшы баргыла деп көлөкөдө калып калган биз байкуш болуп атабыз. Неге? Себеп тил табышып сүйлөшө албай атабыз алар менен. Өзүңүз көрдүңүз. Бул жибек жолун ишке ашууда кече Путиндин Пекинге жасалган иш сапарында аябагандай чоң келишимге кол коюлду. Бул кылым келишими деп койсо болот. Анын алдында эле Назарбаев менен келишимге кол коюлду. Биз сыртта калып атабыз. Кече Өзбекстан президенти барып кандай келишимдерге кол коюлуп келди? Байкап атасызбы? Биз сыртта калып атабыз, тилекке каршы калып атабыз. Эртең биз менен эч ким эсептешпей коет. Биз ошол процесске киришибиз керек. Ага киришүү үчүн эмне болуу керек? Күчтүү мамлекет болушубуз керек. Күчтүү президент болуш керек. Түшүнүп атасызбы? Эртең кетет.
кербен кетип калат алдына. Биз дали болсо баягы отурган жерибизде отуруп калабыз. Узатып гана. Мына ушул коркунучубуз турат. Макулсузбу? Сөзсүз макул. Менимче албетте мен да айтмакмын, жана Бажы союзу деген бул бири-бирин жана кабыл албай турган эксклюзивдүү нерселер эмес. Бул жибек жолу деген ошо батышка карап кетет. Бир чети. Мен акыр бүтүп атканда бир эле айтар тилегим бар да. Сиз жана өзүңүз баса кеттиңиз. Демократия деген ушу Кыргыздан башталган депчи. Ошол идеяны менимче дагы да күчтүүрөөк программаңызда алып чыксаңыз дагы болмок. Анткени көбүн эсе сиз айтканда бул антидемократ экен деген сөз неме калып атат да. Таасир калып атат. Таасир калып атат. Анткени сиз акыр түбү ошо демократиянын негизинде лидерлик сунуштап атпайсызбы? Биринчи кезекте мен ушинтип айтканымда артка кайталы деп. 11-жыл президенттикке чыкканда артка кайталы десе, баары кыйкырышканда, элдин баары алга десе, бул эмнеге артка деп. Артка дегенде ошол кыргыз каада салт баалуулуктарына. Демократиянын түп атасы Кыргызстандан башталгандыгы, сөз эркиндигинин, аял кишиге болгон сый урматтын болгондугу,